Kırgız elim koydun etin жөн гана азык катары жебестен сөөктөрүн дагы күндүк турмушта када салтта ырым-жырымда колдонуп келишкен. Анын билгендерин мен айтып өтөйүн. Билбегендеримди жашнакай кылып толуктап комментарийга жаза кетиңиздер. Муну жотожилик деп коет. Чүкөйлүжилик. Муну этин жегенден кийин сөөгүн жашнакай кылып тазалап, муну бешиктеги балага, эркек балага шимек катары пайдаланып келген. Шимек деген эмне экенин комментарийга жаза кетиңиздер. Муну каржылык деп коет. Каржылыкке адатта бычак тийгизбей мүлжүп, анан кийин сөөгүн керегеге кыстарып койгон. Каржылык жигиттин колдоочусу, ууру бөөрүдөн, каракчыдан коргойт деген ишеним менен келишкен. Муну болсо далы дейт. Далыны дагы жашнакай кылып, сөөгүнөн ажыратып кемирип, андан соң муну төлгө тартканда, жок жоготкондо, ушул аба ырайын тууралуу ушул далы аркылуу төлгөчүлөр айтып келишкен. Болсо моюн дейт. Моюнду жаңы төрүлгөн баланын энесине, келинге берип, ушуну мүлжүгөндөн кийин сөөгүн омурткаларын ажыратпай акыры илип коюшкан. Баланын моюну катканга чейин деп. Мына ушундай туугандар. Дагы кимиңиздер билесиздер? Кайсы жиликтерди кандай пайдаланып келишкен? Ошону жашнакай кылып, комментарийга түшүнүктүү кылып, урушпай талашпай жаза кетиңиздер. Көпчүлүккө маалымат болсун. Биз болсо бул жакта жылкынын, уйдун, койдун эттерин сүрүштүп атабыз. Карачы кандай сон узун саарыда сүрсүгөн эт жегенге эмне жетсин? Ондай оорозакерчиликте. Бул болсо өзгөчө чучук. Көрдүңүздөрбү? Муну кабырга чучук деп коет. Сыйлуу адамдарга, куда сөөктөргө, чоң ата, чоң эне, дос туугандарга ушундай кылып туруштукка кылып тартсаңыздар, кандай керемет. Бул жакта болсо чучуктар. Көрдүңүздөрбү? Эти менен, казысы менен, сарымсагы менен, сарымсагы жогу табитиңиздерге жараша. Этте сүрсүп, өз кардарларын күтүп атат. Дарегибиз сокулугайлы. Баалары болсо эттин сүрсүгөнүнө жараша болот. Эт канчалык сүрсүгөн сайын салмагын жогото берет. Ошого жараша баасы дагы өзгөрө берет. Телефон аркылуу байланышсаңыздар, учурдагы баасын айтабыз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча сак саламатта болуңуздар.